Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде билим жаңылыктары, аны менен тааныштырып студияда мен Жылдыз Капарова. Бүгүнкү чыгарылышта мектептеги оңдоп түзөө иштерине ата-энелерден каражат чогултуу маселесине арнамакчыбыз. Министрлик мектептин ремонтуна акча чогултууга тыюу салган менен акча чогулуп, оңдоо иштери кызуу уланууда. Эми буга ким жооп берет? Адамжайда окуучулар менен бара жатып жол кырсыгына кабылган мугалим иштен алынды. Бишкекте мектеп алдындагы жайкы лагерлер эшигин ачты. Билим берүү жана илим министрлиги бир нече жолу кайталап эскертип, токтом кабыл алып, мектепти оңдоп түзөө иштерине ата-энелерден каражат чогултулбайт деп келет. Ал гана эмес, каражат чогултулган учур болсо айткыла деп мектеп жетекчилигине мугалимдерге чара көрүлөт деп кайрылуу дагы жолдоду. Бирок реалдуулукта дээрлик бардык эле мектепте 200-500 сомдон каражат чогулган. Мугалимдер бул каражатты эмнеге чогултту? Мектептеги ремонт иштери кандай жүрүп жатат деген суроого жооп издеп көрдүк. Жооп берип койсоңуз болот го, жеке бул эмне деген мамиле эми? Көрдүм да бул жакта экендигиңизди. Ош шаарындагы номер 10 Ленин мектептин ремонтуна ата-энелерден 500 сомдон чогултуп жаткандыгын ишенимдүү булактардан угуп, директорунан маалымат алуу үчүн барганбыз. Иш кылып жаткан мугалимдер көз алдыбызда класстарга кире качып, кулпуланып бекинип алды. Ачыңызчы кана көрөлүм. Педагогика алып берadi, Жок, просто мындай калп айтыштын эмне кереги бар эже? Директорун да таба албагандыктан канча каражат топтолгондугун тактай албадык, бирок бул мектепте усталар менен мугалимдер биргеликте иштеп жаткандыгына күбө болдук. Ошондой эле көрүнүш номер 50 Нышанов мектебинде да катталды. Камерага сүйлөөдөн баш тарткан мугалим чындыгында окуучулардан 300 сомдон чогултуп, 850 сомдон 5 краска алгандыгын, устага каражат жетпегендиктен дубал полун өзү сырдап жаткандыгын моюндады. Анан өзү родительдерден сорап 300дөн жыйнаганбыз. 7000 акча болгон, ол 6000 кетти, 8000. Керметодон кетип атсыңыз. 1000 сом калды. Эси менен ана балам сомсага азыр. Мектептин ремонтуна бюджеттен акча бөлүнгөнү чын. Алсак Ош шаарындагы 53 мектепке 4 миллион 800 миң сом бөлүнгөн. Ал ар бир окуучуга 62 сомдон туура келет. Мисалы 2231 окуучусу бар Керметоо мектебине 141 миң сом бөлүнүп, ага краска жана линолеум алмак болушкан. Калганын ата-энелер жардам бергендигин моюндашты. Башкача айтканда, класстарды оңдоо иши класс жетекчилерге жүктөлгөн. Эптүүлөр окуучулардан чогултуп, эбин таба албагандар алган айлыгынын жарымын коротууга туура келген. 141 миң акча каражаты бөлүнгөн ремонт үчүн. Аны биз заявка бергенбиз, табыштамада 107 банка краска, Ирандын краскасы экен, таза сапаттуу, 50 метр турасы 3 метрлик болгон линолеумга биз табыштама таштаганбыз. Бүгүн эртең ал краскаларыбыз келип түшүп атат. Жерге сала турган, полго төшөй турган линолеумубуз дагы. Бирок ага карабастан быйылкы мынандай резонанс жаратып аткан ремонт иштери токтоп калган жок биздин мектепте. Башталгыч класстын мугалимдерине, класс жетекчилерине, ата-энелерине мен ыраазычылык билдирип кетет элем. Ал кааналар, кабинеттердин бардыгы башталгыч класста ремонт болуп бүттү. Билим берүү министрлиги мектепке акча чогулган болсо айткыла дейт. Дегеле бул маалыматты жашырган жан жок. Социалдык баракчага коюлган сурамжылообузга 50дөн ашуун жаран бердик деп жооп жазды. Мугалимдер гана алдык деп айта албай турат. Айлыгынын көбөйгөнүн эске салып, бир ремонтту көтөрүп койгону дурус дегендер да жок эмес. Мектептерге жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнөт, бирок ал дагы жетишсиз дешет. Актап сырдоодон сырткары жылуулук системасын алмаштыруу, чатырын жабуу деген дагы көйгөйлөр кезектешип турат. Кээ бир мектептер чоң, бирок баласы аз болгондугу үчүн ал мектептерге бала санын эсептеп бөлгөндө красканы азыраак тийип калат да, көп жерлер оңдолбой эле калып кетип атат. Анан баласы көп мектептер болсо, ал жерлерде ремонт бир аз жакшыраак жүрөт. Анан Ирандын сапаттуу краскаларын алып бергенибиздин себеби
Былтыр дагы ошондой кылганбыз. Бергер өлкөсүндө краска бергенбиз. Быйыл краскаласаң, кийинки жыл ал жерге тийбей туруп эле башка жериңизди краскала деп. Себеби бөлүнгөн каражат эми аз болуп атат да, жетпей атат. Ошон үчүн ошондой амалдарды кылып атабыз. Мектепке ата-энелерден акча чогултпоо боюнча президенттин жарлыгын ишке ашыруу үчүн биринчи кезекте ал каражат бюджеттен толугу менен бөлүнүшү керек. Ансыз мугалимге, директорго, кимге жүктөлсө дагы ит куйругун жумшайт болуп, оордугу кайра эле ата-энелерге түшчүдөй. Бул теманы 3 ай мурда депутат Адахан Мадумаров дагы көтөрүп чыгып, жогорку кеңеш билим берүүгө канча каражат керек болсо бөлүп берет, министрлик эсептеп келсин деген. Статьяда каралбаган бюджеттер бар. Аны кантип мектептин директори чече алат? Кароолчуга жок болсо, силер аны бюджеттен карап бербесеңер, мектепти ким кайтарыш керек? Жок, силер сурагыла да. Суранып, сиз айтканда 31 жыл суранып келип ала албаган, бүгүн аларыма күмөнүм бар. Өкмөт суранган бюджетти мен бекитпей койгон парламентти көрө элекмин. Макул сурана аладык эмесин байшы. Тазалыгына жана охранасына жана башка санитар жактан бар жактарына акча бөлүнбөсө. Азыркы күндө ошолор ата-энелерден, ар бир ата-энелерден 200 сомдон 300 сомдон чогултуп, өздөрүнүн керектери үчүн ошолор жабып жатат да. Бала бакчаларда, мисалы, Ош шаар боюнча айтсам. Ошондуктан биз мамлекет акча бөлүп беришибиз керек. Жергиликтүү бийликтер да бөлүп бере албайт экен. Өздөрүнүн казынасы бюджет тартышына байланыштуу. Президенттин жарлыгы майда чыкты. Ал эми чогултмайлар мартта эле башталган. Учурда бардык мектептерде оңдоп түзөө иши кызуу уланууда. Министрлик кайрылуу жолдоп, кимди жоопко тартууну көздөп жаткандыгы белгисиз. Же атка жеңил тайгачак кайра эле директорлор иштен алынабы? Жылдыз Хапарова, Жаныш Тообаев, билим жаңылыктары. Кече Бишкек шаарында мектеп алдындагы лагерлердин салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Борбор калаада жалпысынан 39 мектепте балдарга 10 күндүк акысыз жайкы лагерь уюштурулуу алдында турат. Быйыл 4285 окуучу кабыл алынары айтылды. Кадамжай районунда мектеп окуучулары менен автоунаада бара жатып жол кырсыгына кабылган класс жетекчи иштен алынды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги маалымдайт. Окуя 1-июнда катталган. Кадамжай районундагы Өрүксар мектебинин 9-А, Б класстарынын окуучулары Hyundai Porter унаасы менен бара жатып жол кырсыгына кабылган. Окуучулар класс жетекчиси менен венеткага сүрөткө түшүп, экинчи локацияга бара жаткан жеринен унаанын борту сынып кеткендиги айтылат. Кырсыктан 9 окуучу ооруканага жеткирилип, 2 кыз жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Мындан улам Өрүксар мектебинин директоруна эскертүү берилип, тарбия иштери боюнча орун басары менен 2 соцпедагог кызмат ордунан бошотулду. Ошондой эле министрлик эскерткен мыйзамды аткарбагандыгы үчүн, окуучулардын ден соолугуна кооптуу жагдай жараткандыгы үчүн 9-А, Б класстарынын класс жетекчилери протокол менен иштен алынды. Илимдер академиясынын алдындагы өсүмдүк заттарынын химиясы жана технологиясы лабораториясы 60 жылдан бери жапайы чөптөр менен иштеп, ата мекендик өсүмдүктөрдү изилдеп келет. 52 жылдан бери ушул мекемеде иштеп, химия илимдеринин доктору болгон Кеңешбек Турдумамбетовдун ишмердүүлүгү, илимий изилдөөлөрү тууралуу тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Инулин дегенди уктуңуз беле? Аны эмнеден алат жана ал эмне үчүн керек? Инулин табигый пребиотик болуп саналат. Инулин тамак сиңирүү системасынын абалына жакшы таасир этет. Нормалдуу ичеги микрофлорасынын өсүшүн колдойт жана стимулдайт. Тамак сиңирүүнү жакшыртат. Мына ушул пробиотиктен турган инулиндин жапайы чөптөн тагырагы древиасил тамырынан химия илимдеринин доктору Кеңешбек Турдумамбетов киргизип патенттеген. Инулинден фруктозаны чыгарып, Союзда биринчи болуп ошо биз чыгарганбыз ушу инулинди. Анын чыккан продукциясынын 70%-ын за границага жөнөтүлчү. Калган 30%-и ушу биздин Союздун тейдечи. Химреактивке, андай острый жанагы болезньдерге гана жетчү да ошолордун баары. Каарманыбыз Кыргыз Республикасынын жапайы флорасынан ар кандай түрлөрүнүн химиялык курамын изилдөө, структурасын түзүү, монолиго жана полисахаридтерди бөлүп алуу жана трансформациялоо, аларды кайра иштетүүнү өнүктүрүү ижатындагы алдыңкы адистердин бири.
өзүбүз алып келебиз. Союздун убагыбызда машина берчи. Даже портянкадан берчи да. Портянкадан берчи. Өтүк сапагилерди, кийим кечез менен бери, консерва банкаларынан берчи. Азыр жок, өзүбүз абет сеткага салып бирөө көтөрөт. Чукулдугубуз бар, киркабыз. Мынча. Аны бир сеткага салып бирөөбүз көтөрөбүз, ошентип барып эле казып келебиз. Тоомес муногу эмелерди эле толтурат да бизге чыккан. Мына чоң арыктан жогору мына Кашка сууда, Стрельниковда ошолорду эле толтуруп, мына Беловский нөдүлөрүнө мен алыс бара албай калдык да. Бул чөптөр Кыргызстандын бардык жеринде бар да. Ошол мурда ар жагынан алып келип салыштырчубуз. Баягы место произрастания, изменения зин. Азыр эми жакын жердикин алып калдык. Кеңешбек Турдумамбетов эксперименталдык жана экспедициялык изилдөөлөрдүн натыйжаларын өндүрүшкө киргизүүгө өзгөчө маани берет. Ошентип ал Кыргыз Республикасынын жапайы флорасынан 10 жаңы химиялык кошумчаларды алуу технологиясын иштеп чыккан. Биздики одновременно жыйып алыш, анан одновременно поиска болчу. Ошол жаңы көргөн чөптөр болсо, биз гербарий деп, гербарий катырып, гербарий кылып алып келебиз. Анан могу биологдорду оператив эткен кишилер бар. Ошолор алып барып, анан алар кайсы чөп, кайсы семействого кирет, кайсы родко кирет, кайсы жерде өсөт, канча түрлүү деп ошолор айтып берет. Ошолордун данные менен анан биз акырындан мындай кыскача эме жүргүзөбүз да, анализ жүргүзөбүз. Химия илимдеринин доктору, Кыргыз мамлекеттик университетинин химия факультетин 1973 жылы аяктаган, бирок ага чейин ал 1971 жылы Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясында илимий ишмердүүлүгүн баштаган. Бул жерден ал углеводдордун химиясы жана технологиясы лабораториясынан жөнөкөй лаборанттан жетекчиге чейин жетет. Бул аралыкта ал 1995 жылы кандидаттык диссертациясын, андан кийин 2010 жылы докторлук диссертациясын коргогон. Бирмет Чумокоева, Ринат Эрмеков, Билим жаңылыктары, Бишкек. Ветеринария илими жаныбарлардын оору сыркоосун аныктоо, дарылоо жана алдын алуу боюнча илим. Биздин өлкөдө бул илимди өздөштүрүүгө канчалык көңүл бурулат? Ветеринарлардын ишмердүүлүгү менен кесиптешим Бирмет Чумокоева таанышып келди. Бишкек шаарындагы ветеринардык поликлиникалардын бири. Бул жакта ветеринарлар үй жаныбарларына түрдүү хирургиялык кийлигишүүлөрдү, тиштерди көзөмөлдөө, көз ооруларын айыктыруу, рентген жана башка медициналык жардам көрсөтүшөт. Биз барган күнү бул жакта 1 сааттын ичинде 10го жакын жаныбарларды текшерип, ээлерине кеп кеңештерин берип жатышты. Вообще ветеринарный врач, он в основном является специалистом. Ветеринар бул жан дүйнөнү байытып турган адистик. Эң биринчи эле биз жаныбарларды жакшы көрүшүбүз керек жана аларга жакын болушубуз керек. Мындан сырткары биз жаныбар менен анын ээсинин ортосундагы кандайдыр бир көпүрөбүз. Анткени жаныбарлар өзлөрүнүн оюн айтышып сүйлөй алышпайт. Кайсы жери ооруп жатканын түшүндүрүп айта албайт. Бүгүнкү күнү бул адис актуалдуу деп ойлойм. Мисалы мен өзүм ветеринардын жалпы профилин окуп бүтүргөм. Бүгүн кесибимди дагы жакшы өздөштүрүп, тиш доктору болдум. Ну просто это профессия для души. Елизавета азыр иттин карегин карап жатат. Ветеринардын айтымында бул иттин кареги жабыркагандыктан ал 1 жумадан бери көзөмөлдөп жатканын билдирди. Ветеринар айым аталган кесипти сүйүү гана керектигин айтат. С самого детства нравились как-то там ухаживать за животными, то есть меня как-то. Мен мектепте окуп жүргөндө эле жаныбарларга жакын болдум. Ошол себептен 2 жыл бою ат оюндары боюнча атайы мектепте жүрдүм. Андан кийин практика өтүп, жогорку билим алдым. Бүгүнкү күнү ветеринар медицина жакшы өнүгүп жатат десем адашпайм. Мисалы эле азыр мен көз доктору профилинин адиси болуп эмгектенем. Бул боюнча эле бир топ алдыга жылыштар бар. Животные, они, можно сказать,
похожи на нас очень сильно, только не могут, да, это выразить словами. Ветеринардык дарыгер шаар тургундары багып жаткан үй жаныбарларына гана эмес, айыл чарба жаныбарларына дагы медициналык жардам көрсөтө алышы керек. Ал эми өз ишинин чыныгы адиси башка континенттен келген жаныбарлар менен канаттуулардын экзотикалык түрлөрүнө да жардам бере алат. Это кролик принесли люди с перебитой лапкой, к сожалению. Бул коёнду бизге бир киши алып келип берген. Бир арткы буту сынган экен. Бүтүн сактап кала алган жокпуз. Ошондуктан ампутация жасадык. Азыр бул жаныбарды багып алуу үчүн адамдарды издеп жатабыз. Бизге ар түрдүү жаныбарлар келет. Айрым учурларда экзотикалык жаныбарларды дагы алып келишет. Она любит руки, она очень контактная, то есть девочка... Белгилей кетсек, бүгүнкү күнү ветеринардык кесип талапка бирок Кыргызстан боюнча ветеринарлар жетишпейт. Айыл жерлеринде бир айылга бир ветеринар болсо, ай биринде аталган адистер жокко эсе. Бүгүнкү күнү бул кесипти даярдоодо Кыргызстан боюнча саналуу эле окуу жай бар. Берме Чомокоева, Ринат Эрмеков, Билим жаңылыктары, Бишкек. Ушуну менен бул күнгө топтолгон жаңылыктар топтомун жыйынтыктаймын. Биздин жаңылыктарды ЛТР Билим деп социалдык сеттерден таап пикир калтырсаңыздар болот. Ошондой эле билим берүү тармагындагы маселелер, кайрылуулар болсо, ЛТР Билим каналы сиздер менен демекчибиз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.